Баяндамачыга биринчи суроо. Мурдагы закон негизинде 3-4 жылда эгинге баа көтөрүлгөн жакта жөнөкөй кыргыз эли үчүн, карапайым эл үчүн унга баа көтөрүлбөгөндүгү эң маанилүү да. Силер ушул мыйзамды киргизгенден кийин унга баа көтөрүлбөйт деп ким кепилдик бере алат? Эч ким кепил бере албайт. Анда бул закондун эмне кереги бар? Эгерде эч ким кепилдик бере албаса. Элге эң негизгиси ким чыгарбасын, ким сатпасын баасы керек. 4 жылда бирдей баа кармалды. Сиздер кепилдик бербеген анда элге кереги жок бул мыйзамдын. Бул жакта бюджеттин кызыкчылыгы болуп атат. 499 миллион. Элдин кызыкчылыгы кайда калат? Элдин кызыкчылыгы кайда калат? Бюджеттин кызыкчылыгы бул элдин кызыкчылыгы. Бюджеттин кызыкчылыгы бул сиздердин өкмөттүн кызыкчылыгы. Элге эң негизинен баанын кызыкчылыгы. Мен сиздин макул эмесмин, Каныкапаш. Бюджеттин кызыкчылыгы бул элдин кызыкчылыгы. Жок, эң биринчи элге өзүнүн азык-түлүк коопсуздугу бул кимдин кызыкчылыгы? Азык-түлүк коопсуздугу кимдин кызыкчылыгы? Бул жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы. Сиз ошого кепилдик бере албай атпайсызбы? Эртең нан кымбаттап кетти, эл ачка калса сиз ошого кепилдик бере албай атпайсызбы? Каныкапашович, эгер бюджетти толтуруу бул экономика финансы министрлигинин өкмөттүн конституцияда милдети. Бюджетти толтуруу элдин милдети эмес. Бул сиздердин милдет. Биринчи суроого жооп бере алган жоксуз. Экинчи, биздеги жанагы мен жооп берейин. тегримендер укпай эле бересиз өзүңүз. Мен уктум, сиз жооп бере алган жоксуз. Жооп берейин мен сизге. Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Кепилдик бербеген деген, мисалы мына 2005-жылы, 2010 жылдары Казакстан өздөрүнүн чек арасын жаап салды. Албетте бул түз таасири бар да биздин коопсуздукка. Анда баалар көтөрүлүп кетти. Ал жакта бул жактан биздин эмебиз билебиз. Ошондой болуп калса эгер же баалар же мындай айтканда неурожай болуп калса анда кандай болот? Жок, ал бөлөк маселе. Сиз ушул мыйзамдын кесепетин айта албай атпайсызбы? Ушул мыйзам кирип, контрабанда өсүп, баа кымбаттап кетпейт деп айта алам десеңиз, биз анда колдоп берет элек. Сиз антип айта албай атпайсызбы? Бул биринчиден. Экинчи, сиздер кесепети менен эмес, сиздер себеби менен күрөшүшүң керек. Себеби бул контрабанда. Могу сүйлөгөн депутаттардын баары сиздер НДСти алып салуу эмес. Сиздер контрабанданы жоюу. Ошонун жакшы методикасын алып келгиле, мыйзам кылып биз колдоп берели да. Үчүнчү суроо, урматтуу баяндамачы. Бул ошону менен бирге бизде 15-20 миң тонна жанагы тегримендерден малга жем дагы майдаланат да. Малга майда жем. Ошол да кымбаттайт деп атат. Буга кандай карайсыз? Биздин анда мал чарбасында эмгектенгендерге да чоң кесепет деп атпайбы? Алар кымбаттабайт, себеби булар өзүнүн өндүрүштөрү кымбатпайт. Бул жакта импортталган будай боюнча кеп болуп атат. Импортталган будай боюнча жана ундар ошодон чыгарылган ун боюнча кеп болуп атат. Өзүбүздүн эмелерге эч кандай таасири жок. Өзү бардык аларга преференция бар, салык преференциясы. Жок, мага азыр бул мыйзам боюнча ошо айыл чарбасына тийиштүү адамдар айтат, биз анда теги эгер бул жакта Каныкапаш, сиз туура түшүнүңүз, бул жакта башка мамлекеттен келип аткан, мына Казакстан келип аткан будайларга импортталган ошолорго биз НДСти тиги биздин сунушубуз боюнча будайдан биз бошотуп атабыз. Мурдагыдай кылып, ун чыгарганда анда НДС төлөшөк деп атабыз. Бул деген импортко келген, бардык импорт келген биздин будайлар боюнча. Ичибизде чыгып аткан алардын бардыгы преференциясы толук турат. Акыркы суроомда ушул кирген мыйзам, сиздер кирген кабыл алынса, контрабанда көбөйбөйт деп ким кепилдик бере алат? Контрабанда менен өкмөт тарабынан толук күрөшүп жүрүп атат бүгүн. Азыр биз мыйзам чагынан силердин жадыңар сопроводительный документи, минимальный уровень цен боюнча ошону бекитип бердиңер. Бүгүнкү күндө албетте былтыркы жылдын башына караганда контрабанда бир нече азайды. Бирок аны толук жоюш үчүн биз ошо иш-чара кылып иштеп атабыз. Жана Бакыт Төрөбаевдин статистикалык маалыматына караганда тескерисинче 10 секунд. Абдан көбөйүп, ал бул мыйзам ого көтөрүп атпайбы? Эл сиз айткандай бюджетке төлөбөйт, жанагы муну ташып киргендер. Эми контрабанда аркылуу чек арада өтүп атпайбы? Биз айла жок бюджеттен качып көмүскө экономикага жол берип атпайбы бул мыйзам? Un менен буудайдын айырмачылыгы бул аба, суу сыяктуу күн сайын керектелген бир 6 миллион адам керектеген товар. Кээ бир товарлар бар, Кыргызстан ашып кетсе 10 миң эле кишиге керек. Ашып кетсе ошол бир жылда бир эле жолу керек. Бул 6 миллион биздин эл күн сайын керектеген биринчи аба, экинчи суу, анан нан. Анан мен өкмөткө таң калам. 3 кесепети болуп атат. Биринчиден баасы кымбат деп атат.
Экинчиден миңдеген жумушчу орны кыскарып атат. Үчүнчүдөн контрабанда көбөйүп атат. Анан ошону билип туруп, ушул мыйзамды бизге алып келип атпайсыздарбы? Муну кандай деп түшүнсө болот? Урматтуу экономика министри, бул мыйзамды финансы министри алып келсе түшүнөт элем, бюджетти толтурам деп. Экономика министрлигинин эң негизги миссиясы бул бизнес климатты жакшыртуу, инвестиция тартуу, мамлекеттин стратегиясын аныктоо. А сиз бул мыйзам менен бизнес климатка соккуруп, экономиканын бир тармагын бүтүнлөй жок кылып атпайсызбы? Кыргызстанда индустриалдык өндүрүш жок. Бизде машиностроение да жок. Бизде оор өндүрүш да жок. Эки эле кичинекей тармак калды: жеңил өнөр жайы, текстиль. Анан кийин ушул ун комбинаттары, тегирмендер. Эми бүтүндөй ошол тармакты жок кылыш үчүн билбейм кандай түшүнүк менен ушул мыйзамды алып чыгыш керек. Биякта бир депутат айтып атат: мен айыл чарбасын колдойм, бирок ушул мыйзамды да колдойм. Анда айыл чарбасына негизги душмандык кыла турган мыйзам ушул. Мамлекет айыл чарбасын же НДСти киргизет, же кошот. Ошо менен же колдогонун, же колдогондугун билдиризет. А биз ушу менен алып салып атпайбызбы? Кандай кесепеттер бар? Биринчиден, айыл чарба коопсуздугунда биринчи орунда дан эгин турат. Ошонун баасын өсүп кетишин кепилдигин бере албагандан кийин, себеби биз 1 миллион тонна унду сактай турган кампабыз жок. Ашып кетсе 1 айга жетет биздин запасыбыз. Кайра эле Казакстан сатып келишибиз керек. Демек, бул баа өсүп кетет дегендик да, урматтуу экономика министриге. Демек, сиз кыргыз элине кымбат баадагы нан сатканга макул экенсиз да. Экинчи зыянчылыгы, контрабанда сөзсүз көбөйөт. Сиз ушу 500 миллион сомду айтып атасыз. Мен жок нерсени айтпайын. Бизге мурун ГСМден, нефтиден 7 миллиард сом салык түшчү эле. Азыр мо Токмоктон, Панфиловдон, Карабалтынан 20га жакын фирма контрабандалык жол менен ташыйт. 2,5-3 миллиард сомго салык түшпөй атат. Ошону кармабайсызбы? 6 миллион адамдын нанын кымбаттаткандан көрө 20 миллион бизнесмендин чөнтөгүнө соккурбайсызбы? Ошондо эки колдоп колдобойт белек. Урматтуу финансы, Финполиция, улуттук коопсуздук кызматы, экономика министрлиги бюджетке 5 миллион 100 миллион сом эмес, 3 миллиард сом ГСМден түшпөй атпайбы? Ошо кайсы фирмалар экенин да билесиздер. Фамилияларын да билесиздер. Анан кийин аларга алыңар жетпей, байкуш анча-мынча ун өндүргөн биздин өндүрүшчүлөргө айланып келип, ошо үнду нан катары, кесме катары, тамак катары колдонгон элге соккуруп атпайсыңарбы? Мындан өткөн кандай өз элиңе кыянаттык кылышың керек? Кийинки кесепети, эми ушул мыйзам кирсе, бияктагы адис Айтмамат Назаров айткандай, биз эми малга да жемди Казакстан ташып келебиз. Ташып келгенде дагы контрабандамен ташып келебиз. Малга эттин баасы кымбаттайт, сүттүн баасы кымбаттайт, жумуртканын баасы кымбаттайт. Кайра эле эл байкуш базардан баштап кымбат эт, кымбат сүт, кымбат жумуртка сатып алат. Сиздер ошого макул болуп атпайсыздарбы? Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, бияктагы негизги маанай бул мыйзамга каршы, себеби 1 жыл күтө туралы деп атабыз. А түбү келип, жана сиз айткан маалыматтарга кошо ушул жерден канча жолу көтөрүлдүк. Бир мурдагы транспорт министрлигинин кайдыгерлигинен биз ЭСК келген мамлекеттен келаткан жүктөрдү темир жолдон Казакстанга түшүрүп, анан Кыргызстанга ташып атабыз, себеби бизге кымбат болуп калып. Ошондон Кыргызстандын эли 100 миллион долларды Казакстанда калтырып атабыз. Ошол министрлик, ошол мыйзамга алып келген министрликтин бирөө дагы жаза алган жок. Кылмыш иш эмес, сөгүшталган жок. Мондай мыйзамды алып келген министрликтерди биз жок дегенде уят карап коюшубуз керек.